Салам достор, биздин видео сабактарыбыздан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда модалдык этиш болгон have to'нун суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө кеп кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда have to'нун терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылалы. Модалдык этиш have to'нун терс сүйлөмдөгү колдонулушу башка модалдык этиштерден бир аз айырмаланып турат. Келиңиздер анда бул мисалда көрөлү. You have to register. You have to register. Сиз катталышыңыз керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. You сүйлөмдүн ээси, have to модалдык этиш, register негизги этиш. You have to register. Ал эми терс формада сүйлөм учурчакта болсо do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү жардамга келет да сүйлөмдөгү эден кийин колдонулат. Мисалы, you do not have to register. You do not have to register. Сиз катталбай деле койсоңуз болот. Сиздин катталышыңыздын зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. Сүйлөмдөгү эден кийин do жардамчы этишин жана not бөлүкчөсүн кошуп колдонуу менен биз терс сүйлөм түзүп жатабыз. Ал эми сүйлөмдө he, she, it болсо жөнөкөй учурчакта have to эмес has to колдонулат. Мисалы, he has to go. He has to go. Ал барышы керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. He сүйлөмдүн ээси, has to модалдык этиш, go негизги этиш. He has to go. Ал эми терс формада he, she, it'те do not эмес does not колдонулат да has to, have to болуп өзгөрөт. Мисалы, he does not have to work. He does not have to work. Ал иштебей деле койсо болот. Анын иштешинин зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. Do not don't болуп кыскартылат. Ал эми does not doesn't болуп кыскартылат. Келиңиздер анда do not жана does not'тун толук жана кыскартылган формаларын бул сүйлөмдөрдө колдонуп салыштырып көрөлү. We do not have to sign. We do not have to sign. We don't have to sign. We don't have to sign. Биз кол койбой деле койсок болот. Биздин кол коюшубуздун зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Биринчи сүйлөмдө do not'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөмдө do not'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. He does not have to wait. He does not have to wait. He doesn't have to wait. He doesn't have to wait. Ал күтпөй деле койсо болот. Анын күтүшүнүн зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. Биринчи сүйлөмдө does not'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөмдө does not'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. Экөө тең бирдей эле мааниге ээ. Сизге кайсы бири ыңгайлуу болсо, колдоно берсеңиз болот. Do not have to must not'тон айырмаланып, сүйлөмдөгү кыймыл-аракетти кылууга тыюу салбайт. Do not have to сүйлөмдөгү кыймыл-аракетти кылуунун зарылчылыгы жок. Бирок кааласа жасай берсе да болгон учурларда колдонулат. Мисалы, the meeting starts after 2 hours. You don't have to hurry. The meeting starts after 2 hours. You don't have to hurry. Жолугушу 2 сааттан кийин башталат. Шашылбай эле койсоңуз болот. Бул сүйлөмдө сиздин шашылышыңыздын зарылчылыгы жок экендигин, бирок шашылсаңыз да ага эч ким тыюу салбастыгын айтып жатат. Келиңиздер таблицага көңүл бурабыз. I have to wait. I have to wait. Мен күтүшүм керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм I. Сүйлөмдүн ээси have to модалдык этиш, wait негизги этиш. I have to wait. Терс сүйлөмдө учурчакта do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү жардамга келет да сүйлөмдөгү эден кийин колдонулат. Мисалы, I do not have to wait.
I do not have to wait. Же кыскартып I don't have to wait. I don't have to wait. Do not don't болуп кыскартылат. Мен күтпөсөм деле болот. Менин күтүшүмдүн зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. Do жардамчы этишин жана not бөлүкчөсүн кошуп колдонуу менен биз терс сүйлөм түзүп жатабыз. You have to come. You have to come. Siz келишиңиz керек. Терс сүйлөмдө you do not have to come. You do not have to come. Siz келбесеңиз деле болот. We have to go. We have to go. Биз барышыбыз керек. Терс сүйлөмдө we do not have to go. We do not have to go. Кыскартып we don't have to go. We don't have to go. Биз барбасак деле болот. You have to meet. You have to meet. Сиздер жолугушуңуздар керек. Терс сүйлөмдө you do not have to meet. You do not have to meet. Кыскартып you don't have to meet. You don't have to meet. Сиздер жолукпасаңыздар деле болот. They have to fly. They have to fly. Алар учушу керек. Терс сүйлөмдө they do not have to fly. They do not have to fly. Кыскартып they don't have to fly. They don't have to fly. Алар учпаса деле болот. Сүйлөмдө he, she, it болсо жөнөкөй учурчакта have to эмес has to колдонулат. He has to register. He has to register. Ал катталышы керек. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. He сүйлөмдүн ээси, has to модалдык этиш, register негизги этиш. He has to register. Ал эми терс сүйлөмдө he, she, it'те do not эмес does not колдонулат да has to, have to болуп өзгөрөт. Мисалы, he does not have to register. He does not have to register. Кыскартып he doesn't have to register. He doesn't have to register. Does not, doesn't болуп кыскартылат. Ал катталбаса деле болот. Анын катталышынын зарылчылыгы деле жок деген маанини берет. She has to sign. She has to sign. Ал кол коюшу керек. Терс сүйлөмдө she does not have to sign. She does not have to sign. Кыскартып she doesn't have to sign. She doesn't have to sign. Ал кол койбосо деле болот. It has to work. It has to work. Ал иштеши керек. Терс сүйлөмдө it does not have to work. It does not have to work. Кыскартып it doesn't have to work. It doesn't have to work. Ал иштебесе деле болот. Достор, бул сиздерге практика кылганга эң сонун мүмкүнчүлүк. Видеону токтотуп, сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландырыңыздар. Тапшырманы аткарып бүткөн соң, видеону улантып, жоопторуңуздарды биз менен бирге текшериңиздер. Даярсыздарбы? Анда баштадык. You have to take this medicine. You have to take this medicine. Сиз бул дарыны ичишиңиз керек. Терс сүйлөмдө кандай болот? Учурчакта do жардамчы этиши жана not бөлүкчөсү жардамга келет да сүйлөмдөгү эден кийин колдонулат. Демек, you do not have to take this medicine. You do not have to take this medicine. Кыскартып, you don't have to take this medicine. You don't have to take this medicine. Do not, don't болуп кыскартылат. Сиз бул дарыны ичпесеңиз деле болот. He has to call me. He has to call me. Ал мага чалышы керек. Терс сүйлөмдө кандай болот?
Сүйлөмдө he, she, it болсо, терс сүйлөмдө do not эмес does not колдонулат да has to, have to болуп өзгөрөт. He does not have to call me. He does not have to call me. Кыскартып, he doesn't have to call me. He doesn't have to call me. Ал мага чалбаса деле болот. We have to sign. We have to sign. Биз кол коюшубуз керек. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. We do not have to sign. We do not have to sign. Кыскартып, we don't have to sign. We don't have to sign. Биз кол койбосок деле болот. They have to go. They have to go. Алар барышы керек. Терс сүйлөмдөгү эден кийин do жардамчы этишин жана not бөлүкчөсүн кошуп колдонобуз. Демек, they do not have to go. They do not have to go. Кыскартып, they don't have to go. They don't have to go. Алар барбаса деле болот. She has to get a visa. She has to get a visa. Ал виза алышы керек. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. She does not have to get a visa. She does not have to get a visa. Кыскартып, she doesn't have to get a visa. She doesn't have to get a visa. Ал виза албаса деле болот. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Адаттагыдай эле сиздерге бүгүнкү сабактын үстүнөн тапшырма даярдаганбыз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Сунуш пикирлериңиздер болсо, пикир калтыруу бөлүмүнө калтырып кетиңиздер. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.